Саламатсыздарбы урматтуу биздин көрүүчүлөр. Сиздердин алдыңыздарда алгачкы проектибиз жөнүндө маалымат айта кетсек, бул проект өзү современный стилде салынган. Бул проект өзү 2 этаждуу. Бул проекттин өзгөчөлүктөрүн айта кетсек, бул проект үй негизинен аябай кандай десем, жаратылыштын эмесине жараша тоолуу жерде жана обрыв, орусча айтканда, обрывка үстүндө прям жайгашкан. Архитектор бул жерден өзүнүн опытуна салып, жакшы бир ушундай бир проект чийген. Бул проектте өзүңүздөр көргөндөй кирип келатканда 3-4 машинага жайгашкан баткыдай, 3-4 машина баткыдай навес салынган. Андан лестница менен өйдөн өстө көтөрүлөт дагы. Өйдө жакта үйдүн кирип келе бериши крыльцо. Крыльцодон эшиктин алды баардык жерлер панорамный вид деп койсок болот, ошондой көрүнөт. Үйдүн ичине киргенибизде тамбур, орусча айтканда тамбур, бут чечүүчү комната. Бут чечүүчү комнатага да андан кийин өткөндөн кийин студия деп айтсак болот, гостиная, столовый студия. Бул үй өзү чакан үй, кичиги семьяга ылайыкталган үйдөн болуп эсептелинет. Биринчи этажда экспликациясын айта кетсек, тамбур, бут чечүүчү жай, андан кийин холл өзүнчө бир открытый пространство менен жайгашкан жана студия. Студия болгондо гостиный менен кухнябыз биргеликте жайгашкан. Анан кичи туалет. Ал эми сырттан эшиктен кирүүчү котельный, бойлер, котельныйды ошол комнатага жайгаштырганбыз. Ал эми экинчи этажга чыкканда, экинчи этажда 2 спальня жайгашкан жана ар бир спальнydен балконго чыгуучу эшик бар. Ал балкондон жаратылыштын, тоолордун кооз элестерин көрүүгө болот. Ал эми астынан дагы бир детский комната, спальня жайгашкан жана общий санузел. Ал эми проекттин өзгөчөлүктөрүн айта кетсек, өзү материалдар бул жерден жаңы современный материалдар менен салынган үй десек болот. Өзү стиль жаңы современный стиль болгондуктан бул жерде крышасы плоский болот, односкатный. Материалдар жөнүндө айта кетсек, сырткы материалдар бул жерде жаратылыштын өзүнүн эмесиндей жыгачтар, элементтер из дерева, таштар. Геймплан жөнүндө айта кетсек, бул үйдүн тегеретесине арткы короо жайына, мындайча айтканда, арткы площадкасында эс алуучу беседка, мындайча айтканда, орусча айтканда, место для отдыха. Бул үй өзү загородный үй болгондуктан хозпостройкалар салынган эмес, машиналар, гараж салынган эмес, жөн эле навес салынган, стоп келип кетип тургудай ылайыкташтырылган. Үй өзү 127 квадрат метр, общий строительный объем болсо 282 метр куб. Площадь озеленения 397 метр квадрат. Сиздер менен болгонума абдан кубанычтамын. Каналга жазылыңыздар, лайк басканды унутпаңыздар. Биздин Instagram жана YouTube каналына кошулуңуздар.